दरिया बह ही गया। Кыргызстандын башка ири шаарларында эле Жалалабад шаарында да Индиядан, Палестинадан, Непалдан жана Бангладештен келип жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер аз эмес. Жылдан жылга бул тараптардын көбөйүп жатканы да байкалат. Албетте, шаардыктар арасында чет өлкөлүк студенттердин жүрүм турумуна деги эле шаарда көбөйүп жатышына байланыштуу. Көз караштар да ар түрдүү. Азыр дүнүйө жүзүндө ким каерде кааласа билим алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды да. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөн Жалал Абад мамлекеттик университети пайдаланып, биздин университетти келип көрүп, ушул жерде билим алса болот экен деп, азыркы күндө 2000ге жакын Индиядан, Пакистандан келген студенттер негизинен медициналык адистикте окуп атышат. Булар 5 жылын окуйт дагы бу жерде. Анан өлкөсүнө барып, ошол дипломду өздөрүнүн өлкөсүнүн дипломуна которуп, дагы 5 жыл окушат. Мугалимдер көпчүлүгү англис тилинде сабак берет. Ал эми жалпы илимдик, жалпы техникалык билимдер, мисалы үчүн физика, анан башка дагы химия эме дегендерде буларда орусча даярданып келгендери дагы бар. Ошон үчүн орусча дагы өтөт. So today we will start the discussions of an irregular bones of our body. We are telling hip bones. It's a pair bones, both sides it's have. We can tell that hip bones have three parts mainly. One is ilium, one is the ischial part, and one is the pubic part. Буларга кыргыз тилин үйрөтүү аракеттери дагы бизде жүрүп атат. Эми Кыргызстанга келип окугандан кийин мындай үй тиричиликтеги деңгээлде сүйлөй турган абалга жеткиргенге аракет кылып атышат да. Булардын умтулуусу күчтүү экен дейт. Бир биздин заслуженный врач келип сабак берип атат. Ошол жерде түшүнүп, анан түшүнбөй калган аркаманы ээрчи үйүмө чейин барып атат дейт. Ушул жери кандай болот деп дейт. Көрдүңбү? Бул умтулуу. Тилекке каршы биздин өзүбүздүн балдарда ошондой умтулуу сезилбейт да анчачы. Булардын контрагы биздин эмелердикине караганда 2 эсеге жакын көп төлөйт биздин студенттерге караганда. Даже кээ бир эмелер боюнча ушу медицинский боюнча 3 эсеге жакын. $1000 $1,500 чейин төлөшөт.
экинчи автобустан берип таштаган да. Минустарга полный минустарга өтүп калган. Ошону кыргыздардын өздөрүбүзгө безип болот эле да. Ошо Силер жатакана жок. Азыр силер каерде жатып атасыздар? квартирада жашайбыз. Узактардан келет балдарчы. Ошолорго бошотсо берет эле да. Жакындан каттап калышат эле. Билбейм, өзүбүздү окутса жакшы дейминчи. Көбү эле кетип атат. Кийин акыр барып полный эле минустар болуп калбаса болду. Кыргыздар окубай эле. Азыр биздин өзүбүздүн жатаканаларды дагы ремонттоп, анан эме кылган пландар бар. Андан кийин өзүбүзгө окуу корпустарын куруп, баягы эски жатаканаларды окуу корпус кылып ийген учурлар болгон да. Ошо жатаканаларды кайра жатаканага айландырыш керек. Yaxshi söylashadi ekan, yaxshi so'z aytishib, nima qilishadi? Bo'ldi, biz bundan boshqa narsa kerak emas da bizga. Aqchani shu shahar sistema bo'yicha 10 so'm, 15 so'm ham berishadi. Bir yerda 20 so'm ham berishadi o'shunday. Bundan o'zini buslari ham bor, 4 ta 5 buslari bor. O'shalar doim kutib turadi, o'shalarga chiqadi. Только bus bormagan joyga borishadi bular, bolalar. O'qishdan chiqadi jataxonadan o'qishga. Shu bor gap. Калитраак болушат экен да. Деген тамактарымы баягынча чачырып, ошентип анан булар кеткен ошо жыгнап берип эметип өзүбүз буркандагы өзүбүз кылабыз. Ошо тазалык жагы эле бар экен, бирок баягы идиштерди жууп, мастасына коюп алып чыкканыбыздан кийин кайра өздөрү бир сыйра дагы жууп, бачы анан жанагы тамактанышат экен да. Тартиби жок да, өтө начар. Мындай сода кылганда да очередке турганды билишпейт, же мынтип жумшак сүйлөгөндү билишпейт. Бир кирсе, бир 2 штук сигарет үчүндө бир 6-7 келет. Туш жака жайылып кетет, алган 2 штук сигарет болот. Анан кайра дуу этип чыгып кетишет ошо. Пакетке мындай бир товарды алышат да, анан эшикке алып чыгып эле кайра ошо пакетти туш жерге таштап кете берет да. Эч мынтип мусор челекке салганды билишпейт. Могул жерден чек алат, терминалга элин салып, чекти да эшикке алып чыгып сразу таштап, оң келген жерге коюп кетишет да. Мындай мусор ящикти дегенде алар эч качан байкабайт, билбейт да, көңүл да бурбайт ал нерсеге. Мамлекетке акча төлөйт булар, биздин эмеге банкыбызга акча түшөт булар аркылуу, бирок болгон кичине тартипти үйрөтүш керек буларгачы. Тазалык жөнүндө айтыш керек, субботник кылганды үйрөтүш керек.
бизди сыйлаганды раз бизде жашап атабы, биздин абаны жутуп, биздин сууну ичип атабы, кичине биздин тартипти түшүнүш керек. Эрежени сакташ керек, биздин тартипке баш ийиш керек. Анан өтө балет, сакал коюп, чачы менен сакалы өсүп, вообще тырмактары өсүп, ушунчалык бир калп жүрүшөт да. Эмне себептен ошо биздин мамлекетте жашап атабы? Макул 1 жыл окуй, 2 жыл окуй, биздин законду сыйлап, биздин законго баш ийиш керек да, ошонусун талап кылыш керек деп атат. Мейли келип окусун, мейли жүрсүн, болгону бизди сыйласын, биздин мамлекеттин мыйзамы сыйласын. Ошол негизи ошол да. Учурда булардын жүрүм турумун көзөмөлдөп, мыйзамсыз аракеттерге барбоо үчүн Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тиешелүү кызмат тарабынан учурда байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Албетте котормочулар менен чогуу барып, ошол жерде өзүн кандай алып жүрүү керек, Жалал Абад шаарында элге болгон мамилеси, мыйзамга болгон мамилеси, ошолордун баардыгы түшүндүрүлүп келет. Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул чет өлкөлүк жарандар тарабынан, айрыкча студенттер тарабынан, чет өлкөлүк студенттер тарабынан кылмыш жасалган эмес. Бирок аларга карата жасалган фактылар бар. Бирок алар тарабынан кылмыш жасалган эмес. Действительно, булар баягындай жашашат да. Биздин жаныбызда квартираларда жашайт. Мындай жыйнабайт, анан бир башкача бир жыттар чыгып, кээде мынтип жиним келет. Анан эми айта албайсың да, акчасына кызыгып койгондору бар, башка кылгандары бар. Булардын келгенин экинчи чекеси биздин экономикабызга салым кошуп атышат. Бирок билбейм, менин көз карашым булар лучше келбей эле өзүнүн мамлекетинде жүргөн жакшы да. Түзмө түз ушул баланча момундай кылды деген арыз жок бизде, андай катталган эмес. Балким элдин арасында ар кандай ой пикир жаралышы мүмкүн, бирок бүгүнкү күнгө чейин арыз катталган эмес. Маданиятын жогорулатуу маселеси турат бизде. Булардын дагы өзүбүздүн дагы тейлөө маданиятыбызды жогорулатышыбыз керек. Кайерге алсын чын шулар көп экен да. Эмнеден уже жайнап кетти. Биз жакта доомдан жайнап кетти. Кыргызстан эмес, Индияда көбөйүп кетти го бу жерде. Бардыгына бирдей черта подводить невозможно, да? Конечно, у них өзүнчө традициялары бар, өзүнчө бир национальный бир жактары бар, бизге жаккан нерселери бар. Но, по-моему, биз толерантный болушубуз керек да. И ар бир инсанга жакшы мамиле жасашка аракет кылып көрүш керек. Эгерде ал минус жактарын көрсөтсө, анан ал менен воспитывать этип, ал менен күрөшүп дегендей. Анан университетке, мына жасууга университетке булар окуганы келишет. Окуйм деп келишет. Кээ бирлер ошол сыноону көтөрө албай, окуй албай по каким-то причинам. Контракт төлөй албайбы, же бир жердеги бир оюндарга кызыгып кетиши мүмкүн. Да, андай случайлар деле болуп аткан. Вот, но биз өзүбүзчө, мына кыргызстандыктар, как вы знаете, да, биз гостеприимный народ. И биз өзүнчө бир с пониманием относиться этишибиз керек да. Мен ойлойм да ошондой. Жатакананы ошол Индиянын эсебинен курулат. Бирок булар бүтүп кеткенден кийин, же берге окубайбыз деп кеткенден кийин ал баары шаардын муниципалный эме калат да. Собственностько калыш керек. Я индус, я здесь Джалалабад мамлекеттик учиться, я медикал студент. Да? Я Марджит Кумар, моя фамилия. Очень нравится вам. Очень. Это хорошо. Очень нормально. Джалалабад, Кыргызстан, хорошо. Я третий курс. Третий курс. Индияда жолдун сол жагы менен жүрө турган эреже кабыл алынган. Ошон үчүн азыр кел атсаң эле астыңан индус бала чыгат, анткени булар жолдун сол жагы менен жүргөнүп калган. Булар сол жагы менен кел аткан, мага оң жагы менен белип, мен астыма чыгып атпайбы? Шаарда деле ошондой болуп эмелер чыкса, ушулар күйгүздү деген сөздөр чыгышы мүмкүн да. Бирок ошону дагы биз ушу Кыргызстанга келгенден кийин
Силер Кыргызстандын эрежеси менен жүрүшүңөр керек деген сабактарды өтүп атабыз. Спасибо. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.